Жана Төрөгул Ниязович, сиз жана айтып кеттиңиз, Баткенге 11 миллион доллар акча бөлүнүп атат. Бул эмес, башка каражаттын алкагында. Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Дүйнөлүк банк областтарды мына региондар бөлүп өнүктүрүш үчүн деп туруп, Ош областына 60 миллион доллар бөлүнгөн. 60 миллион доллардын ичинен 30 миллиону туризмге, 30 миллиону айыл чарбага. Анан ушу 30 миллиону айыл чарба бөлүнгөнү биз ошону ишке биз ашырабыз. Арис менен экономика министринин алдында. Баткен областына 50 миллион доллар бөлүнгөн, бардык тарабына караганда 50 миллион доллар бөлүнгөн. Аны экономика министринин алдынан Арис аны ишке киргизет, биз Баткен областка кошулбай калганбыз. Жок, 11 миллион доллар жөнүндө. Жана айттыңыз, Баткенге атайын ошол өрүктү иштетүү боюнча деп айтып кеттиңиз да, жана суроого жооп берип атып. 11 миллион айыл чарба жагына бөлүнгөн, ошо 50 миллион ичинде. Ошонун ичинде. Бул кайсы эмнеге жумшалат бул акчалар? Алар болсо кутту мына Ош областына бергенде эле агрокластер түзгөнгө, анан мамлекеттик айыл чарба лабораторияларын колдоо жагына. Менде бир суроо, Баткенде өзүңүз билесиз, көбүнчө ошол өрүк боюнча иштешет. Элдин көбүнчө өрүк менен иштейт. Анан кийин өрүктү мындай бизде кайра иштетүүчү завод же болбосо ишкана жок болгондуктан арзан баага сатылып кетип жатат да. Ошол өрүктү кайра иштетүүчү завод куруу планыңыздарда барбы? Сиз айттык, аны Арис менен экономика министри кылат, биз агробизнес борбор Баткенге кирбей калганбыз. Негизи айыл чарба министрлиги анда сиз переработка боюнча бар долбоорлор азырынакей 40 миллион долларды бекитип бердиңиздер. Андан сырткары өрүк боюнча азыр Кытай тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Мынакей жакын арада келишим түзүлөт. Где-то бир 50 миң тоннага чейин экспортко Кытайга. Баткенге өрүктү кайра иштетүү боюнча да заводду куруп берсек, анткени ушунча жылдан бери элибиз баягы иши оор, көп мээнет кылат дагы, анан болбогон баага, болбогон акчага өзүнүн мээнетин сатып коюп атат да өрүктөрдүчү. Баткенге атайын өрүк завод куруп берүүнү ошону карап берсеңиздер, жана качан башталат? Ошол боюнча сиз айткан боюнча. Мына жактырылды, буюрса күздөн баштап ал долбоор ишке кирип. Буюрса Баткенге өрүктү кайра иштетүүчү завод ишке кирет, башталат. Жок, ал боюнча азыр переработка боюнча биз долбоорлорду карайбыз банк аркылуу. Ошонун ичинде Баткен дагы бар. Сизден сураныч, ушу Баткенге өрүктү кайра иштетүүчү заводду бир эске алып койсоңуздар, анткени көпчүлүгү ушул өрүк менен алектенет. Чоң рахмат.